Бүгүн биз билим караңгыда шамчыраак деген теманы көтөрүп чыгат экенбиз. Бизге келип калган коногубуз Багдәүләт коомунун мүчөсү Атыргүл Абдыраева. Кош келдиңиз. Рахмат. Арыбаңыздар кутмандуу кыргыз эли, кутман таңыңар менен, бүгүнкү майрамыңар менен. Сиздин да майрамыңыз менен кош келдиңиз дагы бир жолу. Айтсаңыз, бүгүн билим караңгыда шамчыраак деген теманын үстүндө кеп калат экенбиз. Билим кандайча кээ бирки азыркы бизди көрүп жаткан мектеп окуучулары, кичинекей досторубуз карап туруп анан билим кандай караңгыда шамчыраак болгондой, кандай чыракпы же болбосо азыркы тил менен айтканда же фонарикпи деп мындай түз түшүнүп алышы мүмкүн да. Ошолор жаңыдан ойгонуп жаткан жана ошондой эле улуу муунга да бир аз кененирээк маалымат бере кетсеңиз, эмне үчүн билим караңгыда шамчыраак? Ооба, туура айттың. Кээ бирөө түзмө түз түшүнүп алышы мүмкүн. Ошон үчүн ушуну кененирээк ачып берейин. Билим деп сурасаң көпчүлүк адамдар билим алуу, билимдүү болуу дегенди түшүндүрөт. А негизи билим деген сөздүн өзүнүн мааниси бул билбегенди билүү. Биз билимди эң эле биринчи ата энебизден алабыз, бала кезибизде, туурабы? Бул жашоодо билбеген нерселерибизди ата энебиз бизге тарбия, адеп аркылуу бизге үйрөтөт. Андан соң биз бала бакчадан, чөйрөбүздөн алабыз. Андан кийин мектептен, жогорку окуу жайдан алабыз. Ошол эле учурда биз ар бир күнү билимди жашообуздан да алсак болот да. Жашоодон билим алыш үчүн адам жашоосун иликтеп жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Мисалы, биз жаңы жерге барганда биз сөзсүз таасирленебиз. Жакшысына же жаманына, туурабы? Ошол учурда биз иликтейбиз. Жакшысын көрсөк, могул жакты мага, бул адамды өстүрчү нерсе экен. Ошону мен өзүмө билим катары алайын да, жашоомдо колдонуп кетейин. Эгерде жаманын көрсөк, бул туура эмес экен, коомго, чөйрөгө жакпайт. Бул жорук, жат нерсе экен, мындай нерсени мен да жасабашым керек экен деп өзүбүзгө иликтөө жана тыянак кылабыз. Ошентип биз эмне ушул күнү биз билим алдык жана өзүбүздү тажрыйбага толтурдук. Көпчүлүк адамдар билим алуу десе эле биз жогорку окуу жайды бүтүүнү түшүнөбүз да. Мисалы, кээ бир абитуриенттер жогорку окуу жайга өтпөй калса эле мен окубай калдым, билимдүү болбой калдым деп өкүнүчтө калышат да. Мен ушуларга айтат элем, андай өкүнүчтүү болбош керек. Бизде азыр жашообузда мүмкүнчүлүк өтө көп. Интернет деген бар, китеп дүкөндөрү бар. Адам китеп аркылуу да билим алып, өзүнүн деңгээлин өстүрсө болот. Китеп окуганда жөн эле окубастан, ошол китептеги анын көңүлүн бурган, ага жаккан акыл, тажрыйба, билимди ал жашоосуна колдонсо, ал өзүнүн деңгээлин өстүрүп кетет. Мисалы, мен жашоомдо көп эле кезиктирем. Жогорку окуу жайды бүткөн адамды көрсөң, анын деңгээли кээ бир окуу жайды бүтпөгөн адамдардын деңгээлинен төмөнүрөөк. Ошон үчүн мен сөзсүз эле диплом алган адамдарды билимдүү деп эсептебейм. Адамдын деңгээлинен анын кандай билимдүүлүгүн көрсө болот деп айтам да. Жакшы. Негизи билим караңгыда шамчыраак улуу ойчул 11 кылымда Жусуп Баласагын да айтып өткөн. Мындай сөздү өзүнүн жазган китебинде да, Кут билим китебинде белгилеп өткөн. Билим дагы кандай адамга кандай пайда келтире алат? Эми билимдүү десе, билимдин да буга чейинки келген конокторубуз менен талкуулаганбыз. Билимдин да түрлөрү болот. Жашоодогу билим, кесиптик билим дегендей. Ошондо көбүрөөк адамга эң маанилүү болгон билим кандай билим? Адамга эң маанилүү, ар бир адамга керектүү, мен бул жашоо билими дейт элем да. Жашоо билимин ачып берсем, бул жашоонун мыйзамын түшүндүрүп берчү билим. Жашоонун мыйзамы, жашоонун билимине эмнелер келет? Эң эле жөнөкөй ой, адам ар бирөөбүз жашообузду ийгиликке жеткизибиз келет, бирок ошо ийгиликке жетчү жолдорду биле бербейбиз да дайыма элечи. Ошол ийгиликке жетчү жолдон ийгиликке жетиш үчүн адам эң биринчи билим алат. Мен ойлойм, эң биринчи эле ошо ийгиликке жеткен адамдардын өмүр баянын окуш керек. Алар кандай жолду басышты, кандай кыймыл аракет кылышты, жана ошо башына келген кыйынчылыктарды кандай жеңип чыкты, тоскоолдуктарды кандай өттү. Ар бир адамда азыркы учурда жашоосуна тиешелүү суроо бар. Аны сарсанага батырган, анын көкүрөгүн түйшөлткөн, кыйналып көптөн бери изденип жүргөн, эмне себептен мисалы мен жашоом ушундай оор, же болбосо эмне себептен мен үй бүлөмдө балдарым менин тилимди укпайт, же ата энем менин эмне үчүн мамилем келишпейт деген сыяктуу суроолор көп ар бир адамда. Ошол ар бир суроого бул адам жашоо билиминен жооп таба алат деп айтам да. Бүгүнкү күндө замандын өнүгүшү, интернеттин өнүгүшү менен
баарыбыз акылдуубуз. Колубуздагы кичинекей моундай менин колумда тургандай бир телефондор, смартфондорду кармап алып баарыбыз акылдуубуз. Баардык суроого жооп таба алабыз. Бирок чыныгы билимдүү адамды ошондо кантип байкайбыз? Баарыбыз эле мисалы социалдык желилерде акылдуу сөздөрдү жаза калабыз. Жана кайсы бир улуу инсан айтып өткөндөй, билимдүүлөрдү билимсиздерден айырмалоо мүмкүн болбой калды дейт. Ошондо кандай айырмалайсыз билимдүү адамды? Сиз кандай Элдин баары эле мындай туура, мен тигин тиш керек, мын тиш керек деп баарыбыз эле ошондой кандайдыр бир мотивационный сөздөрдү айтабыз. Сүрөт киргизгенде да жөн киргизбей мындай улуу сөздөрдү жазып эметебиз, бирок айырмалай албай калдык. Ким чындыгында билимдүү, ким чын эле ошол сөздү терең түшүнүп, маанисине жетип туруп киргизип атат, а ким жөн эле каяктан бир көчүрүп туруп коюп койду. Эгерде ал адам силердин чөйрөңөрдө болсо, анын адамга болгон мамилесинен, көз карашынан, анын өзүнүн үй бүлөсүнө, жакындарына болгон мамилесинен анын кандай билимдүүлүгүн байкасаңар болот. Чын эле сиз айткандай, азыркы учурда баардык көпчүлүк адам өзүн билимдүү, акылдуу деп эсептейт. Бирок акылдуу адам, акылды айткан адам акылдуу эмес, акылда турган адам дейт. Аны кандай адам акылда турат? Жашоодо ошол акылды колдонгон адам, Көптөрүн айтат, ийгиликке жетсең, моуну бас, муну жаса, тигини жаса дейт, бирок адам өзү ошол нерсени жасадыбы? Ошон үчүн эгерде белгилүү адам болсо, анда анын өмүр баянын окуш керек, анын тааныштарын жөнүнөн сурап көрүш керек. Ал чын эле ошол жолду басып өткөн адам. Кээ бир учурда дагы бир өтө өзгөчө нерсе, ал адамдын сөзү сага сөзсүз таасир берет. Эгерде чыныгы ал билимдүү адам болсо, билимдүү адамдын сөзү сөзсүз таасир берет. Анткени ал ошол жолду өзүнүн жон терисинен өткөргөн. Кыйынчылыкты дагы, жакшысын да, ысыгын да, суугун да өзүнүн жон терисинен өткөргөн. Ал ошону чыныгы дилинен айтат, жүрөктөн айтат ошол сөздөрдү. Жүрөктөн айткан сөз адамдын жүрөгүнө сөзсүз жетет. Ушу жогорудагы суроолорго улай эле суроо. Негизи бүгүнкү күндө кандайдыр бир мисалы инсан, кээ бирөөлөр түшүнүктүү алар эми кандайдыр бир ийгиликке жетип туруп, анан өзүнүн ийгилик жолу менен бөлүшүп, өзүнүн билими менен бөлүшөт. А кээ бирөөлөр кандайдыр бир китептерди ошол окуп алып, анан өзү эч кандай жумуш, кандайдыр бир жумуштун туу чокусуна жеткен жок, бирок мындай элди тигиндей бол, мындай бол дегенге укугу барбы ал инсандын? Үйрөтө алабы негизи ошол билимди эч кандай өзү жетпей туруп бирөөгө бере алабы деген? Сен тигиндей болушуң керек деп. Албетте бере алат деп эсептейм, анткени мындай орусча айтканда адамдар теоретик, анан практик болуп бөлүнөт. Ал жашоодо колдонбосо да, бирок акылы менен мээнет кылып, эмгек кылып, ошол билимдин өзөгүн ачып берип атат да башка адамдарга. Ошол жашоодо колдончу адамдар ал ачып берген өзөктү жашоодо жеңил колдонуп кетет, убактысын үнөмдөп кетип атпайбы? Ал эми ал колдонбойбу, ал адамдын өз иши, туурабы? Бирок жеткен билимин ачып бериш, анын укугу бар деп эсептейм. Демек укугу бар. Бул нерсени эмнеден улам айтып өттүм, бир окуя эсиме келип кетти. Бир акылманга бир киши баласын алып барат экен. Балам аябагындай көп таттуу жейт деп айткан экен. Анан тиги акылман унчукпай туруп эле 3 күндөн кийин алып келиңиз деп коюптур. 3 күндөн кийин алып келсе, жанагы акылман балага карап туруп, таттуу жебей балам, ушундай тишиңе зыян, таттууну көп жесең ушундай ден соолугуңа зыян, ченем менен же деп айтып койт экен. Тиги киши таң калып акылмандан сураган экен, эмнеге сиз 3 күндөн кийин кел дедиңиз? Бул жөнөкөй эле сөз турбайбы? Ошол күнү айтып койбойсузбу десе, 3 күнгө чейин мен өзүм таттууну көп жечүмүн деген экен да. Мына ошол себептен сизге ошондой суроону берген болчумун. Анда кесиптешинде суроо болсо? Айтсаңыз, азыркы учурда көпчүлүк жаштар баягы билимди жогорку деңгээлде алыш үчүн чет өлкөлөргө барып, өздөрүнүн билимин жогорулатам деп, ошол жактар чет өлкөлөрдө окуп келишет да. Анан мен ойлойм да, азыр мисалы үчүн биздин Кыргызстанда деле абдан көптөгөн окуу жайларыбыз бар чоң. Ошол жактардан деле билим алсак жетишсизби? Кандай дейсиз? Туура айтасыңар, жогорку окуу чет өлкөгө барбай эле чын эле адам максат койсо, өзүбүздүн жерден Кыргызстандан деле билим алсак болот. Эгерде дагы кошумча алгалатып өзүңдү өстүрөм десең, интернет аркылуу деле азыр онлайн билимдер берилип атпайбы, туурабы?
Мисалы мага жогорку окуу жайга бар десем мен барбайт элем, мен өз өлкөмдө деле ошол билимди алып өстүрүп кете алам. Адам билимди алып, бийликтеп, ошонун жашоосуна колдоно берсе, анын акылын иштегени, акылын өскөнү кандай бир деңгээлге жеткенде, анын өзгөчө бир акылдын күчү ачыла баштайт. Ал башка адамдар көрбөгөн мүмкүнчүлүктү көрө баштайт билим. Бирок ошол акылдын күчүн андан ары туура колдонуп кетиш үчүн адам өзү жашоодо туура алып жүрүш керек. Адам мисалы көп адам билимдүү болуп кайсы бир деңгээлге жеткенде, мен кыйынмын деген өйдөсүнүк алдыра баштайт, туурабы? Текеберчилик кыла баштайт, мен баарын билип койгом. Баарын билген адам болбойт, баарын билген бир Кудай дейт. Ошон үчүн биз бир багыттуу бир билимди тереңинен өздөштүрө алып эле анан мен кыйынмын деп өйдөсүнгөн болбойт деп эсептейм. Мисалы мен бул адамдын текеберчилиги, ошол адамдын текеберчилиги эле туура эместиги анын өзүнүн өсүүсүнө тоскоол берет да. Дагы мындай барго, баягы көпчүлүк баягы билимдин артынан, илимдин артынан кууп, ошону баягы ийне жиничин чукуган адамдар көпчүлүк учурда үй бүлөсү, баягы үй бүлөнү унутуп калышат да, билим деп жүрүпчү. Бул нерсеге кандай карайсыз? Деги эле мындай жолдо кандай нерселерди кылыш керек? Туура айтасыңар, бир багытта илимдин артынан кетпестен биздин жашообузда да үй бүлөдө өтө чоң бир орунду ээлейт да. Көңүл бурганды аракет кылыш керек, жана убакытты туура пайдаланганды билиш керек адам. Учурунда үй бүлөгө көңүл буруп, учурунда өзүнүн жанагы жан дүйнөсүнө жаккан ишине да көңүл бура билиш керек. Ошол эле учурда бизде ага тууган дегендер, мамиле кылышыбыз керек, досторубуз бар, баардык жагын ар тараптуу адам алып кете алса болот. Ошонун баарын бизди жашоо билими үйрөтөт. Түшүнүктүү. Атургул айым, бүгүн эмгекчилердин элер алып майрамы, ушуну тууралай биз эфирибиздин темасында сиз эмгекчилсизби деп атап койгонбуз. Ушуга байланыштуу суроо, билимдүү адам канчалык деңгээлде эмгекчил боло алат жана билимдүү болсо эле эмгекчил деп айтууга мүмкүнбү? Жок, мен да жашоомдо кезиктиргем, көп адамдар окуйт, бирок ошону жашоосуна колдонбой эле башкаларга акыл үйрөтөт. Үйүнө барып карасаң, диванда отурат да, телевизор көрүп отурат, туурабы? Башкаларга акыл үйрөтүп коет кыйын болуп. Ошон үчүн билимдүү адамды эмгекчил деп айта албайбыз. Кээ бир билим албаган, диплому жок адам деле ушундай эмгекчил күнүгө ал эмгексиз тура албайт. Бир кыймыл аракет жасаш керек. Сөзсүз ал максат коет, бир максатына жетти, дагы бир максатты коет. Ошентип адам эмгектенип атып, өзүнүн жашоосунда бир кандай бир чоң жетишкендиктерге жетет. Эмгек бул дагы бир кошуп кетчү нерсе, көптөргө да билим болуп калсын. Мисалы адам бир багыттуу эмгек кылса, эң чоң бир жакшы ой келди ага, жарык ой келди. Орусча айтканда идея. Ошону жашоого ашыш үчүн ал күнүгө эмгектенет, талбай, жылдап эмгектенет. 2 жыл болобу, 5 жыл болобу, 10 жыл болобу, ал ошо жарык ойду жашоосуна ашырып, адамдарга чоң пайда алып келип атат. Ошол 10 жылдык анын эмгеги бул мээнет деп эсептелинет. Бир багыттуу эмгек бул мээнет болуп кетет. Ошон үчүн эмгекчил адам мээнеткич боло албайт. Эмгекчил адам бул күнүмдүк жанагы өзүнүн жашоо тиричилигине керектүү нерселерди, кыймыл аракетти жасап аткан адам эмгекчил десек болот да. А мээнетчил адам бул эрки күчтүү, көп адамга жакшы бир жашоосуна жакшы нерсени алып келип берген мээнетчил адам болуп кетет. Бул суроону эсептен бердим. Буга чейин мисалы биздин мектептерде бала бир аз сабагынан аксап жатса, мындай мугалимдер балдарды жакшы окуган бала менен мындай жаман окуган баланы эки бөлүп коюшат да, өз ара окуучулардын арасында бөлүнүү пайда болот. Бул азыркы биздин кичинекей досторубуз, мектеп окуучуларында аябай актуалдуу десем болот. Мисалы, балким ал бала кандайдыр бир үйүндө ата-энесине жардам берип дегендей окуусуна, сабагынан жетишпей калган болушу мүмкүн. Сиздин оюңузча бул туурабы? Мындай жакшы окуган баланы өзүнчө бөлүп карап, анан окубаган баланы өзүнчө бөлүп башкача мамиле жасап. Мен туура эмес деп эсептейм. Анткени мугалим болгон соң ал психолог да болуш керек, туурабы? Анын себебин билиш керек. Эмне себептен бала аксап атат? Эмне себептен ал жетишпей атат? Анткени ар бир адам өзгөчө. Кээ бир адам көрүп баттакы түшүнөт, кээ бир адам угуп түшүнөт, кээ бир адам дароо түшүнсө, кээ бир адам бир аздан кийин түшүнөт да. Ошол нерсенин баарын эске алып туруп, мугалим деген ар бир адамга, ар бир балага мындай көңүл буруп, себебин аныктаганга аракет кылыш керек да. Биз жашоодо көрүп атабыз да, мисалы мектепте жаман окуган балдар кийин жашоосунда чоң ийгиликти жаратып атпайбы? Андай мисалдар көп.
балким анын күчү бир жашоосунда сиз айткандай чын эле үй бүлөсүндө бир кандайдыр бир себептер болуп атат да аны артка тарткан же ата энесинин мамилеси туура эмес, ызы чуудан ал бала эмне өзүнө баягы бала болсо да сарсанага бата баштайт. Анын көңүлү көбүрөөк жанагы үй бүлөсүндөгү маселеде болуп калат да. Түшүнүктүү. Атыргүл айым, жыйынтыктоочу суроо болсун. Бүгүнкү темага ылайыктап, сиз эмгекчилсизби? Ооба, эмгекчилмин. Мен жөн тура албайм азыр. Жөн тура албайсыз. Убакытты баалап жашаганды үйрөндүм да. Жана менен досторуңуз менен, жакындарыңыз менен, кыргыз эли менен бөлүшөсүз. Албетте бөлүшөм. Азаматсыз эң сонун күнүңүз ийгиликтүү улансын. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ардактуу телегөрүүчүлөр, жашоо сабагы рубрикасын жыйынтыктайбыз. Бизде мейманда Багдөлөт коомунун мүчөсү Атыргүл Абдыраева айым болуп өттү. Биз аны менен билим караңгыда шам чырак жана эмгек тууралуу баягылаштык.